мыйзамдын ичинде жанагы көмүлгөн камтылган мина бомбалар жөнүндө айтып атам менчи. Сиз БШКнын жетекчиси катары ушул мыйзамга макулсуз, Урматтуу депутаттар, биринчиден кандай мыйзам кабыл алсаңыздар, ошону так аткарууга биз даярбыз. Анан жеке мен өзүм оюм, мен макулмун. Ушул мыйзам боюнча бир кемчиликтери боюнча бир өзүңүз сунушуңузду бердиңизби? Сунуштарды бердим, мен жогоруда атап кеттим. Андан тышкары кат жүзүндө дагы мен бердим. Урматтуу депутаттар, мен дагы ушул 2021 жылы таза шайлоо болуп, азыркы бийликтин саясаты менен мен депутат болуп келдим да. Мен ыраазычылык билдирем. Мына ресурстар колдонбой, мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, айыл өкмөт кызматкерлери, мектеп, бала бакча жетекчилери негизи шайлоого аралашкан жок да. Таза шайлоо болду. Мен ошондой деп эсептейм да. Эми азыркы баяндамачыларга мен суроом да. Негизи ушул үгүтчү боюнча мыйзам долбоорун мен алып чыккам да. Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу боюнча. Тилекке каршы парламентте колдоо таппай калды. Негизги максат ушул 500дөн 1000ге көтөрүү боюнча. Максат эмне? Мыйзам долбоорунун дагы бир демилгечиси Чыңгыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Замирбек Душалевич, эми өзүңүз сиз эми өзүңүздүн жанагы округуңуз боюнча шайланып келдиңиз да. Бүгүнкү күндө мына бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар бул үгүтчүлөр боюнча жакшы билебиз да. Мына өзүңүзгө бир мисал катары келтирип кетейин. Алай району менен Каракулжа районунун Алайкуу өрөөнү кошуп койду. Эки жер да алыстык жеткенге чейин аралыгы алыс. Андыктан анан Алай районунан коюлган талапкерди Алайкууда эч ким тааныбайт. Алайкууда ошол жерде өзүнүн бир өкүлдөрү керек. Ошол жерде өзүнүн программасын тааныштырыш керек. Бул талапкер жөнүндө бир маалыматты бирөө жайылтыш керек да. Жанагындай жакын жерлерде туура эч кандай маселе болгон жок. Кечеги шайлоодо делечи. Ошол бул жогорку кеңеш коллегиалдуу орган. Бул маселени бир чогуу чечебиз. Депутаттар кандай десе да, сиздердин өзүңүздөрдүн дагы сунуштарыңыздарды бериңиздер. Мен эми өзүм сунушум бердим. Мен оюм мындай да, азыр депутат үгүт иштерин жүргүзсө болот. Соц тармактарда, Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da толук мүмкүнчүлүк бар да. Бир үгүт ишин жүргүздүңүз, заматта шаарга, райондун көчөлөрүнө чейин барат. Толук мүмкүнчүлүк бар. Кеп иштесе болот да, соц тармак менен. Анан эми өзүңүз жакшы билесиз, 1000 үгүтчү деген чындыгында адым ол жерде көп депутаттар кесиптештерибиз сунуштарын берип атат. 1000 үгүтчү деген чындыгында аябай көп. 1000 үгүтчү өзүнүн бир туугандарын, үй бүлөсүн, жакын туугандарын алып келсе 10 000 добуш болот. 10 000 добуш менен талапкер көчөгө чыкпай эле, агитация кылбай эле, жөн эле депутат болсо болот. Бул деген мыйзамдын подкүп болуп калат. Мен мыйзамга каршылыгым жок, аябай жакшы мыйзам. Аябай жакшы мыйзам. Бирок ошол мыйзамдын ичинде мен мыйзамды колдойм. Мыйзамдын ичинде жанагы көмүлгөн камтылган мина бомбалар жөнүндө айтып атам менчи. Азыркы кезде азыркы бийликтин кадыр баркы аябай күчтүү, карапайым эл колдоп атат. Бирок ушул кашыктап чогулткан кадыр баркын ушул үгүтчүлөр менен мен ушул 1000 үгүтчүгө деген каршымын да. Бирок мыйзам долбоору жакшы, округ мынакей биздин айымдарга мүмкүнчүлүк берилип атат. Сөзсүз эле эми бир жанагы ушул шайлоонун астында бир ай калганда келип эле ушул 50 миллион, 60 миллион акчаны чачып эле анан добуш алам деген туура эмес. Эгер жакшы ою болсо, бизнесмен болсо, акчалуу ишкерлер болсо,
шайлоого чейин азыр мына бүгүндөн баштасын. Бүгүндөн баштап эл менен иштеп, карапайым эл менен иштеп, мектеп салабы, жол салабы, соопчулук иштерди кылабы, толук эл менен иштешке азыр да мүмкүнчүлүк бар да. Ошого кандай дейсиз? Замирбек Душалевич, азыр өзүңүз буга чейин деле бул практика жүзүндө көрдүк. Бир үй бүлөдө 10 адам болсо, сөзсүз түрдө 10 адам бир талапкерди шайлаган жок. 10 адам боло турган болсо, ошол 10 адамдын 5 адамы башка талапкерлерди, башка партияларды шайлаган учурлар болду. Анан мыйзамда жанагы бомба камтылган деген сөзгө мен сөзүңүзгө кошулбаймын. Бул биздин экс коллегабыздын жакшы көргөн сөзү болчу. Ал сөздөн кичине алыс болсок жакшы болот эле. Рахмат. Жок, мындайда мен дагы мамлекеттин саясатын колдойм. Мен деле мамлекетчилмин. Мага негизгиси мамлекеттин туруктуулугу керек да. Менин сунушумда бул. Сунушту туура кабыл алыш керек. Замирбек сунушуңуздарды чогуу карап чыгабыз, чогуу иштешип чыгабыз дедим. Анан мынагу дагы бир сунушум, жанагы 100 миңден 300 миңге чейинки деген ушунда карасак, анан негизги сунуштарым ушул. Рахмат.